Siz üçün oңой каналга жазуу, биз үчүн милдет Кыргызстанга кызмат кылуу. Кыргыз Тайм каналы менен бирге болуңуздар. Оппозициялык саясатчы Адахан Мадумаров элге видео кайрылуу жасап, дүйнөдө тарап жаткан тажи вирус оорусуна ишенбей турганын жарыялады. Кечээ 6 апрелде бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Мадумаров элге видео кайрылуу жасап, дүйнөдө тарап жаткан тажи вирус оорусуна ишенбей турганын жарыялады. Анын айтымында бул ооруну дүйнөлүк саясаттын дөш аалары өз саясий кызыкчылыгы үчүн пайдаланып жатышат. Дүйнөлүк масштабтагы менчикти, байлыкты бөлүштүрүү саясаты жүрүп жатат. Германияга бул керек, анткени тажи вирусту шылтоолоп, алар Сириядан жана башка жактардын миллиондоп келе жаткан качкындарга чек арасын жаап койду. Качкындардын агымын токтотту. Францияда бийликке каршы сары чыптамалар катуу чыгып жатканда тажи вирусту шылтоолоп токтотуп коюшту. Коменданттык саат киргизди. Жөнөкөй учурда коменданттык саат киргизсе, эл аны көтөрмөк эмес. Кандай жол менен киргизүү керек? Коркутуу жол менен. Италияда жыл бою тынбай өкмөт алмашып жатты эле. Эми тажи вирустан улам ал да токтоду. Украинада элдин баарын карантинге киргизип коюп, парламентти шашылыш түрдө айыл чарбасына керектүү жерлерди сатыш керек деген мыйзамды кабыл алышты, дейт Адахан Мадумаров. Була Кыргыз Today TG. Акчам бир батирге араң баткан. Бишкектик ишкер айымдын кинодогудай баяны. 90-жылдар жаш кыз мафиянын көзүнө илинбеш үчүн Татарстандагы заводдун директоруна кирүүгө аракеттенет. Фуфайкаң барбы деп биздин каарман таанышына кайрылат. Акылында бир ой бышып жетилип калган эле. Жамиля Турдакунованын баскан жолу туурасында жакшы бир Голливуд тасмасын тартууга болот. Өзү фрунзелик карапайым кыз болуп чоңойгон, атасынан эрте калат. Апасы жалгыз тарбиялап өстүрөт. Наристенин ишкерлик шыгы катылып жатканын а кезде ким билсин. Алгачкы ишиңизди кантип баштадыңыз эле? СССР урагандан кийинки мезгил болчу. Анда биз бизнес эмне экенин билчү да эмеспиз. Достук мейманканасынын катарындагы кызматкермин. 26 жашка толгон кезим. Турмушка эрте чыккам. Ошол маалда 3 баланын энеси, 2 жогорку билимдин ээси болуп калгам. Коммунизм курулбай калды. Эл өз жанын өзү багышы зарыл деген ой келди мага. Эл ошондо челнокчулукту жаңыдан баштап жаткан. Мен өз ишканамды ачууну көздөдүм. Баары өз жолу менен аталышы, дарек жана уставы болсун дедим. Тааныш юрист фирма түптөөдө көмөкчү болду. Болгону эмне менен алектенеримди чечүү гана калды. Мөөр басып, кооз кол коюуга машыгып, толтура баракты чиймеледим. Бирок кайсы багытта иш баштаарым боюнча бир чечимге келе албай тургам. Ошондо колума ийгилик кушу кондокшойт. Жаңы директор болсом да шаар ичинде троллейбус менен жүрчүмүн. Бир күнү баратсам эле терезеден эмерек комбинаты көзгө урунду. Оюмда бир барып көрөйүн дедим. Эшик тоскондорго өзүмдү директормун деп тааныштырсам дароо киргизишти. Чындыгында заводдун жетекчисине киргеним жок. Ишке ылайык кийинген эмес элем. Андан көрө цехти кыдырып чыгайын дедим. Жаныма бир жумушчу басып келип, "Сиз журналистсизби? Келиңиз, баарын көрсөтүп чыгайын" деп калды. Басма сөз өкүлү болуп амалданып заводду толук кыдырып чыктым. А кезде жумушчуларынын саны алда канча аз экен. Себеби көптөн бери эмерек сатылбай, бардык кампалар толуп кетиптир. Бул жерде эл жарым жылдан бери маяна бетин көрө элек. Эң туруктуу жумушчулар гана калды деп түшүндүрдү жанагы кызматкер. Ошол жердеги бардык жатак эмеректерди, стол, отургучтардын баарын сатууну максат кылдым. Кантип акчаңыз, тажрыйбаңыз, эч кандай байланышыңыз жок туруп. Чындап эле ошондой болчу. Заводдон чыгаары менен өзүм иштеген мейманканага барып, кардарларды иликтеп чыктым. Арасында Жарк Айык шаарындагы целлюлоза заводунун жетекчиси бар экен. Аны менен баарлашып көрсөм, ишканалар абдан көп болгондуктан эл акчасын кайда батыраарын билбей турганын айтты. Түнү менен көзгүдөн чыкпай, улам ишке ылайык кийим тандап чыктым. Таңкы саат 7-де эмерек заводунун директорун кепке сала баштадым. Эмеректерди мага бериңиз, мен сатып келем. Ал шашкалактай, "Сизге кантип ишенем? Сырттан эле келдиңиз. Жок дегенде күрөөгө койчу бир нерсе барбы?" деди. 3 баламдан башка эч кимим, эч нерсем жок экенин жашырбадым. Жетекчиликти чогултту. Алар арсар болуп көпкө кеңешишти. Анан арасынан бирөө, балким колунан келет. Баары бир жумушчуларга айлык бере албай жатабыз. Жакында салык да төлөш керек деди. Ошентип менин пайдама чечим кабыл алынды.
эмеректи сүрөткө тартып алып жар кайыкка сыпыра алдым. Целлюлоза заводун кыдырып, эмеректерди сунуштап жүрөм. Вагон товар эле. Бирок Кудайжалга бадамдар гарнитурду ашыга сатып алышты. Вагондор ал калаага келип калганда баарын сатып үлгүрдүм. Эл жолдон эле сатып алып жатышты. Натыйжада аябагандай чоң сумма таптым. Анча акчаны өмүрү көргөн эмесмин. Акча батирге араң-араң батты. Кутулар, шыпты тирей жыйылды. Банктар андай акчаны которушпайт болчу. Кыргызстанда ошол маалда сомго өтүп калган. Рубль салынган кутуларды да үйгө алып келе албайт болчумун. Мени менен бир батир алган аял өтө кооптуу, бизди бандиттер тоноп жүрбөсүн деп кыйсыпырга түштү. Көзүмө бир жарыя урнуп калды. Нижнемаатск шаарына жакын авто дөңгөлөктүн желим алкагын чыгарган завод бар экен. Болгон акчанын баарына ошондон сатып алып, Бишкекке жүктөп жөнөтүүнү чечтим. Бирок 90-жылдарда эч бир сатып алуучу завод менен түздөн-түз сүйлөшө албайт эле. Татарстандык мафия олуттуу балдар болчу. Алар директорго эч кимди жөндөн-жөн киргизчү эмес. Товарды арзан баада алардан гана алууга мүмкүн эле. Анда да артка кетенчиктеген жоксузбу? Ананчы Фуфайка менен жоолук таптым. Почта бөлүмүнүн башчысы менен сүйлөшүп алып, каттарды заводко почточу катары өзүм алып бармак болдум. Ошентип ишкананын аймагына кирдим. Фуфайканы daarаткандан чечип, бийик такалуу туфли кийип, укмуш айымга айландым. Директордун кабинетине кирип, саламатсыздарбы? Бишкектен силердин завод тууралуу жазганы келдим деп алдадым. Ал таң калды, бирок зээриккен өңдөнөт. Баарын кыдыртып көрсөтүүгө макул болду. Тамактануу маалында ага иштен кеп салып, завод мага баланча вагон жүктөп берсин деген сунушумду айттым. Ошончо акчаңар барбы деп таң калды ал киши. Эртеси жүк ташуучу унаа менен акчаны накталай алып келеримди убада кылдым. Кийинки күнү акча тийиштүү жердин кассасына төгүлдү. Бишкекке учуп келдим. Эмерек комбинатынын директору кайда жоголуп кеттиң, акча гана деп калтырайт. Акчаны накталай алып келүү мүмкүн эместигин түшүндүрүп, дөңгөлөктүн жеңил алкактары келгенде аларды сатып, акчабызды аларыбызды айттым. Акылыңдан айныган окшойсуң деп ал башын мыкчыды. Кандай болгон күндө деле башка аргабыз жок болчу. Келген товарды кампаларга жайдык. Ал убакта Дордой жаңыдан иштей баштаган. Ал эми эл дөңгөлөктүн желим алкактарын кайдан сатып аларын билчү эмес. Бир жума ичинде баарын сатып өттүк. Аябагандай көп киреше таптым. Жар кайыктагы заводдор менен болгон байланышымдан улам өлкөгө бензавод, КАМАЗ, спирт ташуучу унааларды алып келе баштадым. Кийин биздин арак-шарап заводунда иштеп калдым. Дээрлик 20% акциясына ээлик кылчумун. Ийгиликтериңизди үй бүлөңүз кандай кабыл алды? Мени аябай колдоду. Күйөөм канча акча таап жатканымды билгенде, сенин колуңдан келет, иштей бер, өнүп өс, мен сенин жаныңдамын деген. Эмнегедир ал кезде менде коркуу деген жок эле. Бүтүндөй Россия боюнча тургай карта аяктаган шаарларда да арак саттым. Ол чойгон акча менен жүрчүмүн. Бир жолкусунда учактын жүк салгычы менен $1000 жөнөткөн элем. Аны уурдаткам. Оштогу заводдо кандайча иштеп калдыңыз? Кыргыз Алко мамлекеттик корпорациясынын жетекчилиги өтүнгөн. 32 жашымда арак-шарап чыгаруучу ишкананын коммерциялык директорлугун аркалап калдым. Өз өлкөмдү жакшылап билгим, эл кантип жашап жатканын өз көзүм менен көргүм келген. Албетте жамаат мени кабыл албай коет деп чочулагам, бирок жылуу кабыл алышты. Биз абдан ынтымактуу жамаат болдук. Ишкана казынага ал убактын ченеми менен абдан көп салык төлөчү. Ал жакта иштеген 3 жыл аралыгында биз 99 дүкөн ачтык. Иш мындай болду. Өз дүкөнүндө арак саткысы келгендер бизге кайрылышты. Алардын дүкөнүн алар сата турган өндүрүмдөрдүн эсебине заводдун балансына киргизүүнү сунуштадык. Ыкма иштеп кетти. Баары жакшы нукта уланып жаткан. Бирок күндөрдүн биринде кампалардын жанынан өтүп баратып, 1000 литр арак көрдүм. Селее түштүм. Мен энемин да, 3 балам бар. Алардын чоңойгонун көрбөй арак сатып жүрөм дедим ичимен. Жамаатты чогултуп, иштен кетеримди айттым. Ага дээре бул кызматты эч ким өз ыктыяры менен таштап кетпептир. Баары таң калышты, бирок абдан жылуу узатышты. Бишкекке кайтканыңызда кайра ишке баш отуңуз менен кирдиңизби? Жок, ойлонушум керек эле. Ойлорумду топтошум зарыл болчу. Көп окуй баштадым. Эмне менен алек болсом деп баш катыра баштадым.
Кыргызстандан тышта көп иштегендиктен бажы жана транспорттук маселелерди жакшы билчүмүн. Дал ушул тармакта багыт алууну чечтим. Адегенде бул багыттын күнгөй тескейин үйрөнөйүн дедим. Кырдаалды изилдөө үчүн Екатеринбургка жөнөдүм. Ал жакта биздин алып сатарлар жардамдашышты. Көйгөй абдан көп эле. Адамдар жарым-жартылай мыйзамдуу иштечү, аткезчилик гүлдөп турган. Жүктөр көп конфискацияланчу. Губернаторлар, Россия бийлигинин өкүлдөрү менен жолуктум. Аларга биздин мигранттардын мыйзамдарды билбегендигин, бажы органдары аларды кабардар кылышы керектигин айтып түшүндүрдүм. Алардын жүгүн тартып алуунун ордуна айып пул гана салууга эмнеге болбосун дедим. Биз элге көмөктөштүк. Өзүм тажрыйба топтодум. Россияда бажы брокерлери иштейт. Алар мыйзамдуу негизде тышкы сооданы жүргүзүүгө жардам берет. Юридикалык маселелерди чечет. Бажы төлөмдөрүн жакшы билишет. Кыргызстанда мындай жок болчу. Ушул багытта чыйыр салууну колго алдык. Бажы кодексине бажы брокерлер институтун түзүү тууралуу өзгөртүүлөрдү киргиздик. 2002 жылы мындай кызмат көрсөткөн ишканалардын алгачкы карлыгачы биздин компания болду. Өкүндүргөн жагдай барбы? Компанияны аябай кеч ачканыма кейим. Жакында ишканабыздын 15 жылдыгын белгиледик. Бул багытты эртелеп изилдей баштасам, жашы андан да жогору болмок. Эмне менен алектенсеңиз, сөзсүз ал тармак боюнча дайым көптү окуп туруңуздар деп жалпыга кеңеш берер элем. Ар күнү жаңы иш ачып турууга тийишсиздер. Кызматкерлерге дайым көңүл буруңуздар. Кардарларды окутуу маселесине абдан тыкыр карайм. Менде иштеп жаткан балдардын көбү азыр ири ишканаларда жетекчилик кызматтарды ээлешет. Эгер адам өсүүнү кааласа, аны кармабайм. Улам жаңы окуучу таап, кайра баарын башынан баштайм. Бизнесте аялдардын кандайдыр артыкчылыгы болобу? Бул чөйрөдө эч кимди эркелетпейт. Бизнесте аял эркек деген жок. Келишим гана бар. Балким мага аялга таандык нерселерден ички туюм көбүн эсе көмөкчү болор. Адамдардын ичи тышын сезе алам. Эгер бир нерсе кооптондурса, иштешүүдөн баш тартам. Бир ирет бизге Москвадан бир ишкер келди. Мен анан дагы бир маанилүү киши менен жолугушууну суранды. Макул болдук. Ал жарым саат кечигип келди. Алдын ала кабарлаган да жок. Ал нерседен кеп салып, сый олтурдук. Бизнестен сөз козгободук. Эртеси күнү биздин иштерден эмне кеп деп телефон чалат. Эч тайсалдабастан, биздин кандай ишибиз болсун? Жарым саатка кечиктиңиз. Кабарлап да койгон жоксуз. Демек дайым ушундай болот да. Мындан кийин ортобузда кайсы иш жүрсүн дедим. 90-чу жылдары эмнеге тизгинди өзүңүз колго алгансыз? Миңдеген үй бүлөлүү аялдардай агым менен акпадыңыз. Бул туурасында ойлонгом. Жолдошум башка тармакта жылкы менен алектенет. Ансыз бир нерсеге жетишер белем. Күмөн. Бул сонун киши үйдө башкы орунда. Жолдошумдун сөзү меникинен маанилүү. Элдер үйдө да баары мени башкарат деп ойлошот. Коноккой келип калышканда таң калышат. Башка миңдеген жубайлардай эле тамак жасайм. Балдарды багам. Аял болуунун чеберчилиги ушунда. Эгер үйдөгүлөргө жылуулук тартуулай албасаң, анда акча тапканыңдан не пайда? 5 баланын энесимин. Ишкер айым катарында да эмес. Мен көбүрөөк эне катары өз ордумду таптым деп санайм. Мыкты балдарым бар. Кызым балдар онкологиясында психолог. Уулум архитектор. Дагы бири үй бүлө курду. Небере кызымдын скрипкада ойногонун уксаңар. Ким эле укмуш. 5 жылдан кийин кайсы багытты багындырар элеңиз? Муну мен так билем. Башкаларга да пландоону сунуштайм. 5 жылдан кийин бүтүндөй бакчага айлантуу үчүн быйыл 500 көчөт тигем. Дагы бир неберелүү болгум келет. Аны өзүм тарбиялайм деп жатам. Тилекке каршы неберелериме көп убакыт бөлө албай келем. Эми дагы бир неберелүү болсом, колдон түшүрбөй багам. Атургай алар менен келишим да түзөм. Жакшы тайене, чоң эне болууну аябай санайм. Бизнес багытында ишканабызды эл аралык деңгээлге чыгаргым келет. Азыркы чакта Өзбекстан менен иш алып барабыз. Саясий өзгөрүүлөрдөн улам биздин кызматташтыкта жакшы өңүт алып барат. Жакында мага Евразиялык мамлекеттер биримдигинин ардактуу жараны орденин тагышты. Бул мени көп нерсеге милдеттендирет. Ал эми саясатка баргым жок. Депутат да, президент да болгум келбейт. Эне, чоң эне, тайене болгон андан артык. Аял болуунун эле өзү кандай керемет. Мына ушуну менен бүгүнкү биздин берүүбүз жыйынтыкталды. Жогорудагы маалыматтар Спутник KG сайтынан алынды.